Салам достор, кандайсыздар? Сиздерге бүгүн Atomi компаниясы тууралуу кененирээк маалымат берип кетейин деп чечтим. Atomi компаниясы деген эмне деген суроо көп келет бизге. Ошол суроого жооп десем болот. Atomi компаниясы бул 2009-жылы Южный Кореяда негизделген. Бул компаниянын президенти Пак Хангил негиздеген бул компанияны. Пак Хангил өзүнүн кичине историясын айта кетсем, Пак Хангил өзү мурун сетевой компанияда иштеген, жакшы эле чоң тепкичтерге жеткен дагы. Анан ал компания банкрот болуп жок болуп кеткен. Ошондон кийин бул өзүнүн ушундай билими менен, ошондой сетевойдо ушундай сонун билими менен бул өзү да ойлонгон да, мен деле бир сетевой ойлонуп чыксам, же болбосо интернет магазинге мурун эле кызыкчу экен да, өзү магазин ачсам деп. Анан ошол интернет магазин менен сетевойду экөөнү айкалыштырган. Еще бул жанагы иштеп жүргөн компаниясы жок болуп кеткенден кийин бунун эмесине мындай келет да, 3 муунга өткөрүп берүү бизнестичи көп убакытка чейин 3 муунга өткөрүп берүү бул өзүнүн эмесинде болгон, максатында и ошону ишке ашырган. Бул Atomi компаниясы менен ишке ашырды десек болот. Ошол мезгилде Пак Хангил да ооруп калат. Анда уже сетте иштебейт, анан на нервной почве ооруп калат дагы, гепатит болуп калат да, боору ооруп, анан ошол Кореяда ушундай атагы чыгып, анда деле көп деле киши биле элек, ошол Хемахим деген продукцияны алып ичет дагы, ошодон аябай сонун результат көрөт дагы. Анан ошол маалда буга дагы эме келет да, ушундай сонун продукцияны эмне үчүн көпчүлүк адам билбейт, эмнеге мындай деп. Анан ошонун производительдер менен барып сүйлөшөт дагы. Барганда ал продукцияны деген бир жылда 2 эле жолу станок иштейт экен да. Бул Кореянын ичине эле жазылган нерсе экен, бирок негизи анан барып сүйлөшөт. Эмне үчүн буну мен сетевой аркылуу өткөрө албайм? Өткөрсөм аябай жакшы да, мындай нерсени көп адамдар билсе жакшы деп. Анан кийин ошол барып сүйлөшөт дагы. Эң кымбат, эң сонун продукцияны, аналог эч жерде жок продукцияны эң ылдыйкы баада сүйлөшөт дагы. Анан макулдашып, ошону сетевой аркылуу, ошол Atomi аркылуу өткөргөнгө макулдашат. Бул компания эң башында ошол 2 эле продукция менен баштаган. Хемахим менен жана Absolute Selective деген бетке кам көрүүчү косметикалык, базовый косметика менен баштаган да. Хемахим деген бул эмне? Ошол общий восстанавливающий бат да, бул бат дары эмес, бул бат чөптөрдөн жасалган, чөптүн кайнатмасынан жасалган. Бул Selective, Absolute Selective бул 2009-жылы негизделип, ошондо жасалып, азыркы убакытка чейин ошол Хемахим менен Absolute экөө тең сатылат. Андан башка дагы көптөгөн наименования бар. Ошол эле мезгилде бул Absolute наборучу жаңы технология, жыл сайын жаңы технологиялар менен, жаңы разработка, улучшенный версияларын көрсөтүп келет да. Азыркы убакта өтө сонун омолаживающий крем болуп эсептелинет. Бул Atomi бренд компаниясы, бул Atomi деген бренд да, мындайча айтканда брендовый товарларды, эң кыйын, качествосы жакшы деген товарлардын баарын чыгарат. Бул MLM компанияларга эч кандай конкурент эмес. Бул компания жанагы бизде магазиндерге конкурент да, мындайча айтканда магазиндерге конкурент, жана сеть магазинов дегендер бар, бизде барып наличие алабыз, ошондой сыяктуу ошолорго барабар. Например, күндө алуучу эле ошол потребительский сет деп коет, ошондо күндө алуучу паста, щетка, шампунь, БАД же носки, трусы же да эмне ички тамак аш же болбосо кофе ичкиңер эле, ошонун баарын ошол жерден алсаңыздар болот. Бул компания деген мировой интернет магазиндерге конкурент десек болот. Как жана
AliExpress же жанагы кайсыл эле дагы Amazon сыяктууларга конкурент десек болот да. Бирде Джек Ма айткан, Джек Маны билесиңерби, AliExpress'тин негиздеген, алда негиздеген мынтип айткан экен. Мен деген мындай магазиндерден, башка нерседен, конкуренциядан коркпойм деген. Бирок бир эле конкуренциядан корком. Интернет магазин, бирок сетевой элементи менен магазинден корком деген да. Ошол мынакей ушул Atomy компаниясы ойлонуп отургандар болсо, эч качан ойлонбоңуздар. Мындай компания Кыргызстанга 1000 жылда бир келе, 100 жылда бир келе турган шанс. Бул Atomy компаниясына баягы производительдер мечтать этет да, мындай киргенгечи, өздөрүнүн продукциясын алып киргенге мечтать этет. Эмнеге дегенде, бул миллионер компания да. Бул жерде ошонун деле хотя бы өзүнүн продукциясын сатып, ошол аркылуу дүйнө жүзүнө таратканга баары кызыктар да. Ошондуктан бул компания распределительный центр деп коет. Бул бөлүштүрүүчү центр. Бул бөлүштүрүүчү центр деген эмне? Например, бул компаниянын, например, Камбоджада эң суперский, эң жакшы деген эме черный кофе жана эмне кара мурч аябай популярный экен, аябай сонун, аябай жакшы, эң мыкты деген черный мурч ошол жактан чыгат экен да. Ошол Atomy ошол Камбоджада бар. Ошол Камбоджанын продукциясын алып, ушул Atomy аркылуу өткөрүп, ошол эле Камбоджанын дагы өзүнүн эле келип пайдасын көрүп, монтип продукциясын сатыш эмес, наоборот, ошол өлкөгө кирди, ошол өлкөнүн дагы экономикасын көтөргөнгө кызыктар экен да. Булчу жөн эле алып келип эле монтип сатып эметиш керек эмес. Бул бүт партнерлордун, бүт страналардын кайсыл странага кирбесин, ошол жердин экономикасын көтөрүп бергенге кызыктар. Эмнеге дегенде, ошол жердеги эң жакшы деген, эң мыкты деген продукцияны өзүнүн Atomy аркылуу өткөрүп, бүт дүйнө жүзүнө таратуу менен ошол өлкөнүн дагы экономикасын көтөрүп берет. И, например, биз мен отуруп эле, үйдө отуруп эле эң кыйын Камбоджанын жанагы кара мурчун заказ кылып өзүм ала алам. Үйдө отуруп эле ала берем мен. Тетиги кайсыл дүйнөнүн аркы чекесинде өскөн кара мурчту үйдө отуруп эле мен заказ кылып, бесплатно доставка кылып үйгө чейин алып келип алам да. Бул ошондой сыяктуу распределительный центр. Например, андан тышкарыда экинчи немеси, кайсыл өлкөгө кирсе, ошол өлкөнүн полный эмелери менен, макулдашуусу менен кирип, экономикасын да көтөрүп бергенге аракет кылат. Бул жерде биз ИП счет ачып, индивидуальный предприниматель болуп, ошол жерден зарплата алып, зарплатадан 3% кайсыл налогторун төлөп, ошол өлкөнүн казынасына дагы салым кошобуз да. Ошондо бул бүт жагынан идеальный десем да болот да. Например, Россияга кирди дейлик, Россияга киргенине канча 2-3 жыл болуп калды го, 3 жыл болуп калды. Неме деген грибчага деген эмеси бар экен, жанагы березанын бактын чекесинде өскөн грибтер. Ошонун касиети өтө күчтүү экен да, өтө күчтүү экен. Алдын жанагындай раковый клеткаларга көптөгөн организмди полный восстанавливающий өзү да келет экен. Ошону эми Кудайым буйруса, грибчаганы дагы Atomy компаниясынан алып каласыздар. И андан тышкары дагы бир сонун глобальный новость айта кетпептермин. Atomy компаниясы негизи эле жана AliExpress'ти айта кеттим, ошондой сыяктуу эле бул дагы Азамол деген чоң площадкасы ачылган Кореяда уже 1 жыл болуп калды иштегенде. Эмдиги жылы Кудайым буйруса бизге да кирет. Биз дагы возможность ачылат ал жактан алганга. Ал жакта эмнелер бар? Азамол деген эмне? Ал дагы бир сайт өзүнчө, бирок Atomy экөө связанный. Ал жактан да ала турган болсок, бизге балл топтолот, бизге айлык чыгат ошолордун эсеби менен. Ал Азамолдо жалаң гана брендтердин товарлары кирген. Как жана эми биз таанып калган Адидастардын эле оригиналдары,
там ламком, лакоста атырлары же болбосо сааттары деген сыяктуу эле кийимдер, ошонун баары бренди. Жана Samsung менен иштешет. Samsung өзү буларга эме болот, партнер болот. Samsung'ду билесиңер, баарыңар эле Samsung көтөргөнсүңөр, Samsung көтөрөсүңөр да сих пор эле Samsung кандай гана дүйнө жүзүндө кандай популярный экенин билесиздер э. Ошол Samsung'дун, например, холодильниги, телевизору же болбосо дагы стиральный машинкалары полный ошол жерден алсаңар болот. Даже машинанын шиналарынан бери ошол жерден алсаңар болот. От А до Я тапсаңыздар болот. Ал жерде ине жипке чейин тапсаңыздар болот. Балдардын игрушкасына чейин, массажный там диван, либо жанагындай бүт кресло, эмне керек болсо ошол жерден тапсаңыздар болот. И ошол менен бирге акча тапсаңыздар да болот. Кандай бул сонун да, бул мировой бул жерде жөн эле мындай эле чанча-панча бир немелерди чыгара бербейт да, продукцияларды. Жалаң оригинал, качественный брендтердин товарларын чыгарат. И ошол эле времяда ценасы эң низкий болот. Бизге дүң баасы менен берет десек деле болот да. Ошондуктан өзүңүздөр катталып, бекер катталасыздар, бекер катталып, бул магазиниңиздер өзүңүздөрдүн магазиниңиз болуп калат. Уже сиз катталгандан кийин сизге уже скидка берилет. Ошол скидка менен аласыздар. Сизге выгода жактары өтө көп. Каналыма катталып, подписка болуп коюңуздар. Эгер видеом жагып, сиздерге пайдасы тийген болсо, командама кошулуңуздар, келиңиздер, катталыңыздар, чогуу иштешебиз. Астында номерим калтырып коем. Маалымат керек болсо, маалымат үчүн ошол номерге чалыңыздар. Катталам дегендер ошол номерге чалыңыздар. Толук маалымат берип, сиздерди продукциясы менен тааныштырып, андан тышкары бизнес менен да тааныштырам. Сак саламатта калыңыздар.